Караларга каршы күрөш. Кыргызстандын көмүскө империясы. Постсоветтик мейкиндикте уюшкан кылмыштуулукка каршы өтө масштабтуу жана ийгиликтүү операциялар Кыргызстанда жүрдү. Муну соңку жылдагы окуялар далилдеп турат. Чөлкөмдүн үрөйүн учуруп, бийлик бутактарын чырмап алган империя кыйрады. Бирок көпчүлүк маселе канчалык терең экенин деле аңдай элек. Бул өзүнүн иерархиясы, мыйзамдары, соттору, салыктары, министрлери жана конституциясы бар параллель көмүскө башкаруучу түзүм болгон. Бул чыгарылышта биз биринчи жолу Кыргызстандын кылмыштуу империясы кантип иштегенин жана ага каршы күрөш кандай жүргөнүн ачыкка чыгарабыз. Биринчи бөлүм — Кыргызстандагы көрүнбөгөн бийлик. Өлкөдөгү уюшкан кылмыштуу топтордун кыскача тарыхы. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор 1990-жылдардын башында СССР таркап, мамлекет алсырап, экономика кыйраган маалда калыптана баштаган. Бош калган мейкиндикте кылмыштуу топтор ыкчам күч алган. Алардын курамын негизинен мурдагы спортчулар, күч түзүм кызматкерлери жана көмүскө бизнесмендер түзгөн. 1990-жылдардын аягында уюшкан кылмыштуу топтор параллель бийликке айланып, базарларды, чек араларды, алтын кендерин, банктарды жана саясатты көзөмөлдөп турган. Кыргызстан менен КМШнын кылмыш дүйнөсүндө күчтөрдүн бөлүштүрүлүшү. Кыргызстанда бир нече топтордун ортосунда туруктуу атааңдаштык системасы түзүлгөн. Акматбаевдин кланы, Батукаевдин кланы, Көлбаевдин тобу, Токтосуновдун тобу. Рысбек Акматбаев Кыргызстандын эң таасирдүү крим төбөлдөрүнүн бири болгон. Ал күчтүү уюшкан кылмыштуу топтун негиздөөчүсү. 1960-жылы Чолпон Ата шаарында төрөлгөн. Спорт чебери болгон, десанттык бөлүктө кызмат өтөгөн. Кийин рекетчиликке айыпталып, Орусиянын Белый Лебедь абагында жазасын өтөгөн. 1990-жылдары ал мурдагы спортчулардан куралган кылмыштуу топ түзгөн. Биринчи Чечен согушунан кийин Кыргызстанга согушкерлер кирип келип, Батукаевдин тобу күчтөнгөн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биринчи Чечен согушунан кийин Кыргызстанга согушкерлер кирип келип, Батукаевдин тобу күчтөнгөн. Милиция алсыз болгондуктан бийлик көмүскө түрдө Акматбаевке таянган. Ал чечен тектүү кылмыш топторун өлкөдөн сүрүп чыгарууга жардам берген. Бирок кийин бийликтин көзөмөлүнөн чыгып кетип, өзүнүн жеке криминалдык империясын түзгөн. Ошентип Батукаев кылмыш дүйнөсүн көзөмөлдөгөн болсо, Акматбаев спортчулар дүйнөсүн колго алган. Жаңжалдын курчушу. 2004-жылы Кыргызстанда криминалдык кырдаал кескин начарлап кеткен. Апрелде полковник Сүйүнбек Салимбаев өлтүрүлүп, 5 майда милициянын генерал-майору Чыныбек Алиевди атып кетишкен. Бийлик бул үчүн Рысбек Акматбаевдин тобун айыптаган. Ал тышкы басымдан тышкары кылмыш дүйнөсүндө да чабуулдарга туш болгон. Акматбаевдин таасириндеги негизги тармактар. Акматбаевдин тобу ири ишкерлерден опузалап акча талап кылууну, мунай заттарды аткезчилик жол менен алып өтүүнү, Европадан автоунаа ташып келүүнү көзөмөлдөгөн жана Испанияда бизнес кызыкчылыктары болгон. Рысбек Акматбаевдин өлүмү. Рысбек Акматбаевди 2006-жылы 10 майда Көкжардагы мечиттин алдында атып кетишкен. 2023-жылы Кыргызстандын атайын кызматтары аны өлтүрүүгө кимдер буйрук бергенин расмий түрдө аныкташкан. Алар Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев, Болот Самсалиев, Марат Раимбеков болгон. Азиз Батукаевдин уюшкан кылмыштуу тобу. Азиз Батукаев Кыргызстандагы эң белгилүү крим төбөлдөрдүн бири болгон. Анын мыйзамдагы ууру деген макамы бар. 1966-жылы Токмок шаарында төрөлгөн. 1985-жылы оор кылмыштарга, анын ичинде зордуктоого айыпталып, 13 жылга эркининен ажыратылган. Ал жазасын Орусиянын Соликамск шаарындагы катаал режимдеги абакта өтөгөн. 1993-жылы Москвада таасирдүү кримтөбөл Дато Ташкентскийдин колдоосу менен мыйзамдагы ууру деген макам алган. Кылмыштуу империянын түптөлүшү.
Батукаев Кыргызстанга кайтып келген соң, өлкөдөгү түрмөлөрдүн көбүн көзөмөлдөгөн кылмыш дүйнөсү деген ат менен белгилүү түзүмдү негиздеген. Ал рекетчилик, курал сатуу, маңзат ташуу жана киши урдоо сыяктуу кылмыштуу ишмердүүлүктөрдү көзөмөлгө алган. Батукаевдин тобу ырайымсыздыгы менен өзгөчөлөнгөн. Түрмөдө отурганда ал өзгөчө артыкчылыктарга ээ болгон. Анын камерасы резиденцияга айланып, ал жерде кылмыш иштерин жетектеп турган. 2013 жылы Батукаев кан рагына чалдыкты деген шылтоо менен мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылып, ал Чеченстанга учуп кеткен. Кийинчерээк анын жасалма медициналык маалыматтын негизинде бошотулганы, буга жогорку кызматтагы аткаминерлер аралашканы ачыкка чыккан. Батукаев менен Акматбаевдин тиреши 30дай адамдын өмүрүн алган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобу. Камчы Көлбаев расмий түрдө мыйзамдагы ууру аталган алгачкы кыргызстандык. Ал 1974 жылы Чолпон Ата шаарында төрөлгөн. Олимпиадалык резерв окуу жайында билим алган. Рыспек Акматбаев менен тууган болгон. Башында Көлбаев Рыспектин тобунда мүчө болуп, Бишкектеги акча алмаштыруучу түйүндөрдү көзөмөлдөп турган. Бирок кийин жеке пикир келишпестиктен улам алар эки башка жолго түшкөн. 2008 жылы Москвадагы Кристалл ресторанында криминалдык дүйнөнүн лөктөрү Япончик Вячеслав Иваньков жана Дед Хасан Аслан Усаян катышкан жыйын учурунда Көлбаев мыйзамдагы ууру макамын алган. Акматбаевдин кланы менен кармашуу. Эки топ бөлүнгөндөн кийин кандуу тиреш башталган. 2007 жылы жүргүзүлгөн операциялар учурунда 349 ок атуучу курал тартып алынган. Бул күрөштө Көлбаевдин кишилери үстөмдүк кылган. Натыйжада кайрадан таасир алдындагы тармактарды бөлүштүрүү башталып, өлкөнүн ар кыл шаарларында кылмыш дүйнөсүнүн губернаторлору жана положенистери дайындала баштаган. Түрмөдөн чыккан кылмышкерлер Көлбаевдин армиясын толуктаган. Атүгүл убактылуу кармоочу жайда отурган жөнөкөй кишилерди акча жыйноо системасына киргизилген. Күчтүү синдикаттын түзүлүшү. Камчы Көлбаев 2012 жылы Дубайдан кайтып келген соң, Кыргызстандагы кылмыштуу түзүмдөрдү бирдиктүү синдикатка бириктирген. Орусия ФСБсинин маалыматы боюнча, анын канал аркылуу Ооганстандан Орусияга жыл сайын 2 миллиард долларга чейин маңзат ташылган. Ошол эле жылы АКШ Көлбаевди агайындар ирими Brothers Circle наркокартелинин лидери катары санкциялык тизмеге киргизген. Бизнестеги жана саясаттагы таасири. Көлбаевчилер логистикалык терминалдарды ээлеп, бажычылар менен бирге аткезчиликти көзөмөлдөп турушкан. Саясий партияларды каржылап, өз кишилерин мамлекеттик кызматтарга дайындатып, курулуш компаниялар менен өнөктөш болушкан. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, анын активи дээрлик 1 миллиард долларга бааланган. Улан Токтосуновдун кылмыштуу тобу. Улан Токтосунов, сакал. Бокс боюнча спорт чебери. 1978 жылы Талас облусунун Бакай Ата районунда төрөлгөн. 2000 жылдардын башында Алмаз Бокушев аттуу Крим төбөл менен байланышы болгон. Кийинчерээк Рыспек Акматбаевдин кишилери менен тиреши баштаган. 2014 жылы Стамбулда Хусейн Слепой баштаган чечен Крим төбөлдөрүнүн мыйзамдагы ууру макамын алган. Таасир талаш. Мыйзамдагы ууру макамын алгандан кийин сакалдын кишилери менен Көлбаевчилердин ортосунда ачык кагылышуу башталган. 2015 жылы СИЗО 1ди көзөмөлдөгөн жана Көлбаевке ыктаган Дамир Сапарбеков киши колдуу болгон. Улан Токтосунов болсо Манас аэропортунан кармалып, адам өлтүрүүгө катышканы үчүн 17 жылга соттолгон. Азыркы макам. Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин Улан Токтосунов расмий түрдө мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын жарыялаган. Ал Крим чөйрөдөгү ишмердүүлүгү аяктаганын билдирген. Я Токтосунов Улан Юрьевич официально заявляю, что отказываюсь от воровского статуса. Экинчи бөлүм. Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтор арасында классикалык мамлекеттик түзүмдө эле вертикалдуу бийлик өкүм сүргөн. Жогорку звено, мыйзамдагы уурулар жана кылмыш дүйнөсүндөгү кадыр барктуу адамдар жалпы саясатты аныктап, талаш маселелерди чечип, оюн эрежелерин аныкташкан. Ортоңку звено шаарларды, райондорду, базарларды жана негизги экономикалык объектилерди көзөмөлдөгөн смотрящийлер. Төмөнкү звено согушкерлер, салык жыйноочулар, ортомчулар жана аткаруучулар. Бул түзүм катуу тартипке, түшүнүктөр кодексине жана Крим төбөлгө берилгендикке негизделген.
ички карама-каршылыктар жыйындар аркылуу чечилчү же бутадагы киши жок кылынчу. Көмүскө империянын экономикасы. Уюшкан кылмыштуу топтордун мамлекетке параллель өзүнүн экономикалык системасы болгон. Ишкерлерден, жүк ташуучулардан, базарлардан жана мамлекеттик тендерлерден салык чогултуу, аткезчилик менен алтын, тамеки, спирт ичимдиктерди жана маңзат ташкан жолдорду көзөмөлдөө, ресторандар, автоунаа салондору, курулуш компаниялары сыяктуу легалдуу бизнес аркылуу арам акчаны адалдоо, мамлекеттик сатып алууларга катышуу жана жалган фирмалар аркылуу бюджеттик каражатка ээлик кылуу. Ири кландардын кирешеси жылына $10 миллион жеткен. Каражаттын бир бөлүгү камактагыларды колдоо, паракорлук жана уюшкан кылмыштуу топтун ички муктаждыктарын камсыздоого кеткен. 3 бөлүм. Эмнеге караларга каршы күрөш жүргөн жок? Криминалдын мамлекеттик системага аралашып кетиши. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун туруктуулугунун башкы себеби алардын бийлик менен тыгыз байланыш түзүп алгандыгы. Лоялдуулук жана керектүү чечимдер үчүн ар ким үлүш же бонус алчу. Крим чөйрөгө каршы күрөшүү аракети ички саботажга туш болуп, иш жайлап, күбөлөр жоголуп, материалдар жабылып калчу. 4 бөлүм. Көмүскө империяны жоюу кантип башталды? Тагдырды чечкен учур жаңы саясий эрк. Кыргызстанда криминалдык системанын кыйрашы компромисске эмес, көмүскө бийликти толук жоюуга багытталган жаңы саясий эрк калыптанганда гана башталды. Өлкөбүздүн тынчтыгына, элибиздин бейпил жашоосуна коркунуч туудурган ар бир көрүнүшкө каршы олуттуу түрдө күрөшүп жатабыз. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы элдешкиз күрөш жүрүүдө. Бандиттердин заманы артта калышы зарыл. Азыр 21-кылым. Биз кыска мөөнөттө өнүккөн мамлекеттин жолуна түшүшүбүз керек. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Дагы бир жолу эскертем. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз. Алгач ирет эң жогорку деңгээлде уюшкан кылмыштуу топтор улуттук коопсуздукка түздөн түз коркунуч экени айтылды. Криминалга каршы күрөш бир жолку кампания эмес, жаңы саясий курстун стратегиялык багытына айланды. Ырааттуу түрдө тазалоо. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш комплекстүү көп баскычтуу операция катары каралып, эч кимди колдобой, маселени кийинкиге калтырбай, бардык эри кылмыштуу топторго бир убакта сокку урууну, базарлардан, аткезчиликтен жана опузалап акча алуу иштеринен түшкөн каражаттардын жолун бөгөп, каржылык каналдарды жабууну, кылмыш дүйнөсүндө белгилүү фигураларды, анын ичинде мыйзамдагы ууруларды жана крим төбөлдөрдү кармоо жана нейтралдаштырууну, базарлар, имараттар, компаниялар, банк эсептери өңдүү криминалга байланышы бар активдерди конфискациялоону. Кылмыштуу топтордун таянычы болгон бийликтин жогорку эшелонундагы коррупциялык схемаларды иликтөөнү. Криминалдык түзүмдөр көзөмөлдөгөн аймактарда ири масштабтуу атайын операцияларды өткөрүүнү камтыды. После Ивана Владимировича официально заявляю, что отказываюсь от воровского статуса. Я, Бекбаев Алмаз Абдулович, был смотрящим по городу, и я отказываюсь от воровской идеи. Мен Досонов Кадырбек Акбарович, азыркы учурда эч кандай криминалдык статусум жок. Мен Шералиев Мурзабек Аскарбаевич, баш тартам. Я Белалов Казбек Саидович, отказываюсь от воровской идеи и понятий. Я Борчакиев Улан, поддерживаю власть и не собираюсь нарушать закон. Я Умкер Нурлан Жанбекович, отказываюсь от воровской идеи. Бишкекте 2023-жылы 4-октябрда атайын операция учурунда кримтөбөл камчы Көлбаев өлтүрүлгөн. УКМКнын маалыматына караганда, Көлбаев куралдуу каршылык көрсөткөн. Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу жана Дөө Чыңгыз аттуу каймана ысымы бар белгилүү Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катышы бар деген фактылардын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы масштабтуу жана мурда болуп көрбөгөндөй күрөш жүрүп жаткан шартта президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун камсыздоо чараларын күчөтүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анткени генерал Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго каршы катаал саясаттын символдорунун бири болуп, Крим чөйрө үчүн коркунуч жараткан фигурага айланган. Өлкөдө өткөн кылымдын 40-50 жылдарында курулган эски түрмөлөрдүн ордуна жаңы заманбап абактар салынууда. Негизги максат соттолгондорду жазалоо эмес, аларды түзөтүү жана коомго кайтаруу. Жаңы мекемелерге цехтер, ишканалар түзүлдү. Окуу класстары салынды. Социалдык адаптация программалары ишке киргизилди. Пробация институту өнүгүп жатат. Эпилог. Жаңы Кыргызстандын башаты. Ондогон жылдар бою өлкөнү барымтада кармап келген көмүскө кландардын империясы кыйрады. Кыргызстан уюшкан кылмыштуулук менен кантип күрөшүү керектигин дүйнө жүзүнө көрсөтө алды. Ошентип уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш өлкөнүн чыныгы эгемендүүлүгүнүн калыптандырууда маанилүү бурулуш болуп калды. Бул жеңиш эл менен мамлекет бирге аракеттенсе, эң эле бекем көмүскө империяда кулай турганын даана көрсөттү. Көмүскө империянын доору бүттү. Жаңы Кыргызстандын тарыхы башталды.